Мынакей жалап аттын аттарынын артынан бүгүн Өзгөндүн комиссар тартылды. Манас аканын аттары Октябрьский. Толугу YouTube'да. Манас ака, комиссардын кыскача маалыматын бересизби? Комиссарды ушу Патранкыдан Казыбектен алгам. 6 асы болуп калды окшойт. Алгандан бери бул азык боло элек. Толукка үйдө жүрөт. Дагы үйдөн кечине кармалып ушу сарайда жабылгандан туруп калды да. О кичине жүндөрү өскөн болуп жүргөн акча. Каралбай калды да. Карап бул азык кылып, жанагыдай кылып карап, мынса улагы бар да. Азыр эле кичине мингенде эле уже кетти. Куйруктан тең кылып кетет экен го. Бол жарайт. шуну тартып туруп мага Осмон. Кече базар коргондо башы жарылып жүрөт элем. Мынакей жалап аттын аттарынын артынан бүгүн Өзгөндүн Красный Маяк деген жеринде турат. Ушул ат чыгарып саткан жигит YouTube'дарга. Буга чейин дагы жакшы торатым бар дегенден жакшы экен деп келип тартып элге жарыяладым эле. Аны ошол Өзбекстан тарапка сатыптыр. Анан ушул комиссарды алып келип тарбиялап чаптырып атам, бастырып атам деп аткан. Бүгүн ушуну элге салалы шашылыш болуп калды дейт. Мен анда маалыматын сиздерге алып берейин. Баскан турганын байкаңыздар, комиссардан издеп аткандар чалсаңыздар болот. Азыр биз маалыматын толуктап тактап беребиз. Чудай урматтын ары бери. Тактап толуктап айтып беребиз. Анан кийин келип мына жетисинде улак бар деп атат. Салып көрүп чабып алгыла. Ат даяр эле болуп калды дейт. Болду, эми ушул жерге токтоп турабыз. Урмат, ассаламу алейкум да бир жолу. Бүгүн комиссарды эл сынына коет экенбиз, а? Ооба, комиссар. Бир четинен айталымын анда. Бул ага комиссар жана Манасыкадан алып келгем. Бул сиздин каналыңызга чыккан. 12 000 доллар депчи. Ооба. Анан ошо жакшы ниетти алып чаптырам, токтам үйгө коем деп алгам ага. Анан өтүп акча болду. Көлдө ham көрдүңүз го? Ооба. Ошондо тартып калган эмес экенмин да. Кичине эмес, факт далилгечи. Мен келсем Осмон чабып жүргөн экен да. Ооба. Мен башка атка келдим эле, буга анан эме кылбадым да. Анан ошо ага кичине жакшылык нерсе тыйын керек болуп, срочно сатка чыгардым ага. Жакшы экен. Мен буга Манас аканын маалыматтарына кошуп коем. Буга чейин мага дагы таанышат бул. Жашы кандай болуп калды деди? 5 асы экен. 5 асы. Ошол маалда мен тартканда ат бас элек табында эмес дедиле. Сен алып келип бастырып чабыпсың да? Алып келип бастырып учулак чаптым ага. Кандай чыкты? Улагы шүгүр, ойдогудай эле. Жакшы экен. Ден соолугу баары мыктыбы? Ден соолук, жеп-ич бардыгы жакшы экен. Өтө сонун жеп-ич. Анан жетисинде улакка чакырып атасың? Анан жетисинде бизде мынау өзүбүздө улак болот, чоң улак. Мурунку айыл өкмөтүбүз улак берип атат, чоң улак. Ошондо келип чабып көрүп алып кетсиңер. Ошо күнү чапсың, Ооба. Жакшы экен. Демек атың азыр табында? Табында Кудай кааласа. Жакшы. Иним комиссардын баасын канча дейбиз? Комиссардын баасын 600 дейм ака. 600. Жакшы экен. Мынакей. Маңдайы, туягы, арт жактары кичине дөөлөнүп тура. Отработка эметип койсунбу? Комиссар. Буну айгырдан келди бир нерсе деп аткан. Мен кошуп коем го ошо Манас аканын сөздөрүн. Мына тиштери. Болду, нар жак айдачы. Арт жагын көрсөтөлү, буруп кайрып кагып көрсөт. Болду, кайта беребиз, Ак жоон жолпу, бою башы жакшы. Абайла, мен абайла. Жакшы экен. Ушул ат Өзгөндө Красный Маяк деген жерде турат. Туугандар, чала бериңиздер. Урматтуу номурун калтырам.